Жай мезгилинде күн ысый баштаганда эле көпчүлүк адамдардан башым ооруй баштады, аптаптуу күндө көпкө жүрсөм башым ооруп калат деген даттанууларды угуп калабыз. Анан дагы баш ооруганда дароо эле ооруну басуучу дары дармектерди ичкендерди да көрүп калабыз. Биздин бул аракетибиз туурабы? Баш эмнеден улам ооруйт? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул теманын алкагында эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш телефондору 082 22 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адистерди жана ошондой эле медицина факультетинин студенттерин чакырганбыз. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Алмакан Төрөгелдиева Ош областараралык балдардын клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле кийинки коногубуз Динар Мамакова, Нералаев медициналык борборунун дарыгер неврологу, медицина факультетинин студенттери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Айтсаңыздар, мына ушул көбүн эсе ошол күн ысыганда ушундай баш ооруду, башым ооруйт дегендерди да көп угуп калабыз да. Балдар арасында дагы, чоңдор арасында дагы эмне себептен ушундай болушу мүмкүн? Көбүнчө бул баш оору ар бир эле адам ушул баш оору менен ооруйт. Ар бир адам ооруп чыгат, өзү бир жолу, эң урдөгөндө бир жолу да болсо. Көбүнчө бул головная боль, напряжение деп коет. Күн ысыган учурда или күн суукта же стрессовый ситуацияларга кабылганда, ачуусулары катуу келип, көбүнчө ошол учурда дагы бул баш оору жаралат да. Сиз Динар айым, сиз толуктап кетсеңиз? Баш оору бул чоң адамдарда көбүнчө кездешет. Баш оору өзү бир эле оорунун себеби болуп эсептелинбейт. Баш оорунун изилдеш керек эмне себептен. Мына кан басымынын көтөрүлгөндө, азыркы айтып өткөндөй эле ошо аба ырайынын өзгөрүшүндө, аптаптуу күндөрү же наоборот күн суукта өтө катуу кара жумуш кылып койгондо, вредный привычка деп коебуз, баягы тамеки чөгүү, алкоголдук ичимдиктерди ичүү оорулары дагы баш оору менен байланышат да. Эми баш ооруну, бир эле баш ооруну изилдеш үчүн көп пункттар бар, ошолорду өтүш керек. Биринчи кезекте ошо бейтаптын даттануусу, качан башталды, эмне себептен башталды, клиникасын, анан лабораториялык жана инструменталдык текшерүүлөрдөн өтүп, анан ошо диагнозун толуктап, тактыктап, анан дарыланса жакшы болмок. Жакшы, анан чындыгында баш оорунун түрлөрү көп, бүгүнкү күндө аябай түрлөрү көп. Анан ошол белгилерине карап, бейтаптын даттанууларына карап, айырмаласа болобу, эмнеден улам ооруп жатканын? Сөзсүз. Баш оору көбүнчө мен баягы детский невролог болгон үчүн жаш балдар арасында, балдар арасында дагы кездешет бул баш оору. Көбүнчө кичинекей балдар, алей балдар баш оору жөнүндө айта албайт, бирок аны дагы билсек болот. Бала чырылдап, ыйлап, чалкалап, эмгектери шиширип, анан эмелери кусуп, бала температурасы чыгып, ошол учурда дагы баш ооруп атканын биз билебиз. Көбүнчө эле баш оору жаш балдарда жанагындай вирус инфекция деп коет. Грипп болуп ооруганда, ошо вирус инфекция менен ооруган учурда, ошондой эле инфекциялык ооруларда, мисалы үчүн менингит, энцефалит, арахноидит деген оорулар бар. Ошол оорулар менен ооруган учурда дагы бул баш ооруйт балдардыкы. Андан тышкары дагы инфекциялык эмес дагы оорулар бар. Вегетососудистый дистония деп коет. Ошол учурда дагы подросток мындай чоңураак балдарда мигрень деген оорулар бар. Кыргызчасы баягы шакыйна оору деп коет. Ошол көбүнчө чоңураак балдарда кездешет. Бул ошо шакыйна оорулар менен ооруйт. Муну дагы билсек болот. Ошо дистонияда ошо шакыйна оорусу болот деп билсек болот. Инфекциялык ооруларда ошо температура менен жана интоксикация деп коет, ошолор менен байланыштуу болгон баш оорулар
инфекциялык оорулар менен болгон баш оорулар бар. Андан сырткары дагы баш оорулар жаш балдарда кездешет. Психогенный характер деп коет. Температурасы деле жок, инфекциялык оорусу деле жок, бирок ошол көбүнчө баягы аба ырайы өзгөргөндө, аптапта көп жүргөндө, сууктарда көп жүргөндө, ошол учурларда тоже баш ооруйт. Андан сырткары жанагы стрессовый ситуация болуп, көбүнчө капаланган учурда, бирөө менен урушуп кеткен учурда, или ыз учууну каалабай мектептен көбүнчө баштар ооруп келишет. Ошол учурда ушул психогенный характер головные боли деген бар. Тоже жаш балдарда, да, бул дагы жаш балдарда кездешет ушундай баш оорулар. Жакшы, көптөгөн жаш балалар арасында кездешкен баш оорунун түрлөрүн айтып өттүңүздөр да. Анан чоңдордо жана жаш балдарда бүгүнкү күндө ушул көбүн эсе кайсыл баш оорудан даттанып келгендер көп? Анан эмне үчүн? Айынан баш оору. Кайсы оорунун айынан? Чоңдордун арасында эми көбүнчө баш оорунун себептери бул артериальное давление деп коебуз, гипертонический болезнь, кан басымынын көтөрүлүшү, 50 жаш, 60 жаштан өткөндөрдүкү атеросклероз сосудов головного мозга деп коебуз, кан тамырларынын проходимость, кандын коюлушу, кан тамырларынын кысылышы, Кан айлануу жакшы жүрбөй, кан айлануу системасында өзгөргөн оорулар көп келет. Андан сырткары азыр бизде аябай көп кездешкен инсульт оорулары, инфаркт головного мозга же инсульт деп коебуз. Ошол оорулардан көп баш ооруп, андан сырткары шишик ооруларында дагы баш ооруп келгендер аябай көп. Ошону биз диагностика кылып, туура диагноз коюп тактап бергенге аракет кылабыз. Жакшы. Жаш балдарда бул баш оору көбүнчө бизге азыр 50-60% мына приемдо турганда мына тездер балдардын арасында болот. Ошо психогенный характер головные боли деп коет, ошону менен көп келишет. Булар жана мен айтып өттүм. Мүнөздөн ачуулануудан, Ошо анан ал балдардын негизи изилдеп келгенде жашынан кичинекейинде энесинин курсагында жүргөндө варим-берим эместе ошондой эле төрөлүп атканда же төрөлүп жүргөндөн кийин жанагы гипоксия деп коет, асфиксия, ошондой көп нарушениялар болуп, анан энцефалопатия деген жаш балдардын оорусу бар, распространенный энцефалопатия деген. Вот ошондой балдарда көп кездешет да, жанагындай адаптация, мына немелерге чөйрөгө мындай кыйынчылык менен адаптированный болот да, ошол балдарда көбүрөөк баш ооруйт. Ошондой болот. Анан кичинекей балдар көбүнчө кичинекей балдар жанагы инфекциялык оорулар менен баш ооруп келишет. Ар түрдүү менен ошондой эле жаш балдарда деле кезигет. Азыр инсульт оорулары кезип атат. Бизде мына томография келгенден бери азыр жаш балдардын арасында да инсульт оорусу көп эле такталып аныкталып коюлуп атат. Ошондо баш ооруп келет, кусуп баш оорушуп, ошондой эле жаш балдарда деле давление кездешет, давление болгон балдар бар, андан да баш ооруп келишет. Ошондой эле шишик оорусу жаш балдарда да кездешет, шишик оорудон дагы баш ооруп келет. Андан сырткары бүт жана менингит, энцефалит жана айтып кеттим, ошол оорулардан. Анан грипптен көбүнчө основной масса грипп учурунда баш ооруйт, ысынасы чыгат, давление чыгат, внутричерепное давление, баланын башы ооруйт. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келе баштады. Саламатсыздарбы? Башым аябай катуу ооруйт, күн ысыкка чыккан учурда, анан кийин ысык мончого да түшө албаймын дейт. Желке жагымдан тартып тырышып ооруйт. Жашым 33-тө деп калтырыпты да. Азыркы айтып өткөн нерселериме дагы бир нерсени кошпой калыпмын. Бул мына моюн омурткаларынын өзгөрүшүндө дагы эң биринчи симптом болуп баш оору эсептелинет да. Азыркы эми эженики 33 жашта именно ошо күн ысыган мезгилде ооруган болсо, бул көбүнчө признаки внутричерепное давление деп коебуз. Ошо баштын ички басымы көтөрүлгөн мезгилде. Бул ошо метеозависимый деп коет, аба ырайынын өзгөрүшүнө билинет. Андан сырткары баш оору өзү жалгыз эле кездешпейт да, сөзсүз бир симптомдор менен чогуу. Баш оору, баш айлануу, көңүл айнып, кускусу келет, ошо күн ысыкта жүрө алышпайт. Эми баш ооруну, например, ошол бир эле даттануусунун эле айынан башын оорун дарылаганга биз акыбыз жок. Аны биз изилдешибиз керек. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, ошо качантан бери ооруп атат,
эмне себептен, кайсы себептер менен байланыштырат өзү. Анан сөзсүз түрдө кичине лабораториялык анализдерди тапшырып, анан инструменталдык эмеден изилдөөлөрдөн өтсө, анан ошо башын оорусунун тактыктап туура диагноз койгонго аракет кылып, анан ошол диагнозго жараша дарыланса эффективдүү болот да. Жакшы, бизде студиябызга медицина факультетинин студенттери келген. Анда суроо сиздерден болсун, кандай суроо бересиздер? Ушул жаш балдардын баш оорусу тууралуу айтып кеттиңиздер. Ошо жаш балдар кайсыл курактан баштап баш ооругандыгын өзү айта алат? Жаш балдардын баш оорусу айрыкча 3 жашка чейин бала башым ооруду деп айта албайт. Ал баш ооруган биз жанагындай ыйлап, чырылдап, чалкалап, кусуп калгандыктан билебиз. Анан жаш бала өзү 3 жаштан дары башым ооруп атат деп өзү көрсөтүп айта алат. 3 жаштан дары ошол айта алабыз баш ооруганды коет. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Мигрен оорусу жөнүндө айтып бериңиздер. Анан үй шартында кантип дарыласак болот деген суроо калтырды да. Азыр эле ушул кичине эфирге чейин кичине талкуу жүрдү эле. Мигрен оорусу бул аябай оптималдуу тема да. Мигрен деп диагноз коюш үчүн аябай изилдеш керек. Бул мигрен оорусунда ошо литературага такалсак, көбүнчө баштын жарымы ооруйт. Анан бул себептери аябай көп. Ошо биринчиден психогенный деп айтып атабыз, ошо стресс, депрессия, ошол эле аба ырайынын өзгөрүшү, көптөгөн факторлор ошо мигрен оорусун чакырат да. Анан да айтып өткөнүбүз баягы остеохондроз, протрузия, грыжа, моюн омурткаларында кездешкендер дагы мигрене подобный головные боли берет да. Ошолор менен айырмаланып дифференцировать этишибиз керек биринчи очередь. Анан эми мигренин өзү эмеси боюнча патогенез деп коебуз, ал жерде ошо кан тамырларынын кысылышынан келип чыгат деп айтылат, бирок до конца не изучен до сих пор. Ошол мезгилде ошо кан тамырларды жонойтуучу дарыларды же противомигренозный деген дарылар бар, ошолорду ичип көрсө болот. Бирок бул бардык эле шартта жардам бериши мүмкүн эмес. Анын үчүн изилдениш керек. Дал ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар, анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Баш сөөк баштын скелети. Ал бири-бири менен тыгыз жиктелип бириккен 23 сөөктөн турат. Баш сөөк мээ жана бет бөлүгүнө ажыратылат. Мээ бөлүгүнүн сөөктөрү бири-бири менен тыгыз биригип мээ көңдөйүн түзөт. Бул көңдөйдө мээ, ички угуу жана тең салмакты сактоочу органдар жайгашкан. Ал маңдай, төбө, желке, чыкый, кыйык, калбыр сөөктөрүнөн турат. Бул сөөктөрдө көп тешиктер бар. Алар аркылуу көрүү, жыт сезүү, үч ача, бет, угуу, адашкан нервтер жана артерия, вена кан тамырлары өтөт. Чыкый сөөгүнүн ичинде угуу органдары жайгашкан. Негизги сөөктүн үстүндөгү ээр сымал чуңкурда мээнин алдыңкы калдыгы болгон гипофиз бези жайгашкан. Арттагы желке сөөгүнүн чоң тешиги аркылуу сүйрү мээ жүлүнгө өтөт. Баш сөөгүнүн бет бөлүгүнө маңдай, үстүңкү жана астыңкы жаак, мурун жана чыкчыт сөөктөрү кирет. Алар бири-бири менен туташып, көз чарасы, жогорку дем алуу жолу менен тамак сиңирүүчү органдардын башталышы жайгашкан атайын көңдөйлөрдү пайда кылат. Үстүңкү жаак адамдын көз чарасын, мурун жана ооз көңдөйүн түзүүгө катышат. Үстүңкү жаактын ичинде жаак көңдөйү бар. Ал көңдөйдүн негизги милдети дем алган абаны жылытуу жана нымдоо. Үстүңкү жаактын тишкырында кыркка тизилип үстүңкү тиштер жайгашкан. Ал эми астыңкы жаак иймеккелип баш сөөктөр менен кулак алдындагы жаак, чыкый мууну аркылуу туташат. Адамдын башы желке сөөгү аркылуу биринчи моюн омурткасы менен туташат. Бул муундун жардамы менен баш оңго, солго, өйдө ылдый карай кыймылга келет.
Сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Дал мына ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор жазылса, сөзсүз түрдө экрандын астында жазылган номерлер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Жашым 22-де дейт. Кош бойлуу кезимде башым оорубайт дейт. Анан төрөгөндөн кийин дейт, бат-баттан башым ооруп турат. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Эми бул гормоналдык өзгөрүү, организмде өзгөрүүсүнө байланыштуу экен анда. Эми себебин азыр эч нерсе жок, эме бейтаптын өзүн да көрбөй, оорусунун себептерин да билбей туруп, мына себептен ооруйт, анан мына дарыны ичиш керек деп айтуу өтө кыйын. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү болсо чакырат элек, ошо мындай Көрүнүш керек, көрүнүш керек. Көрүнүш керек, баягы кандай десем, Текшерүүлөрдөн поликлиникагабы өтүш керек, же азыркы бизде медицина түзүк эле өнүккөн Ош шаарында, мына частный медицинский центрлер же болбосо государственный ошолорго барып, бир сыйра врачтын консультациясынан сөзсүз өтүш керек. Биздин бейтаптардын эң негизги проблемасы бул врачтарга чейин эле баягы дарыканалардагы фармацевттерге көбүрөөк ишенишет да, чейин бизге карагандачы. Анан ошолордун айтуусунда эле баягы ооруну басаңдатуу дарыларын көп ичишет. Алардын зыян жагы аябай көп. Ошон үчүн туура жолу бул биринчи доктурдун кеңешинен өтүп, анан өзүнүн оорусунун себебин билип, анан ошо себепке каршы лечение алса жакшы болмок. Кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы? Гаймориттен дагы баш ооруйбу? Мен дарыгерге кайрылсам гайморитиң бар экен деп айтты дейт. Жанагы баш оорунда синусный заболевание деп коет да, муну гаймориттер ошол топко кирет. Ошондо синус заболевание мурундун көңдөйчөсү, баш мээде көңдөйчүлөр өтөт, ошо көңдөйчүлөр ошо гайморит, синусит деп коет. Ошол оорудан дагы баш ооруйт. Ошондуктан биз баш ооруган балдарды биринчи лор осмотрдан өткүлө деп лор врачтарга жөнөтөбүз. Лор врачтар көрүп, гайморит, фронтит деген оорулар табылган болсо, биринчи лор врачтарды дарыланат. Ооруйт, баш ооруйт гаймориттен кийин дагы. Жакшы, кийинки суроо: саламатсыздарбы? Башымдын бир жагы ооруйт дейт. Андан кээде башым ушул ооруган жери дейт жылып ооруйт да. Эмне себептен мындай болот деген суроо калтырыптыр да. Башынын жарым оорусу бул ошо азыркы айтып өткөн эле мигренде көп кездешет, бирок жылып ооруганы бул ошо кан тамырлардын эме өзгөрүшү да. Ошо кан тамырлардын чыңалышын текшерүү үчүн атайын аппараттар бар. Ошол аппараттардан өтүп көрүш керек. Мүмкүн кан тамырлар кысылып иштеп атат, мүмкүн шалдырап жакшы сокпойт да. Ошолорго карата билип билбей туруп эле дарыланбай, ошолорго жараша лечение алса жакшы болмок. Башынын жарым оорусу эми бул көбүнчө азыр цервикокраниалгия деп коебуз, ошо моюн омурткаларынын өзгөрүшүнөн келип чыккан оору болуш керек. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун. Кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы? Биз баш оорунун кайсы жолдор аркылуу билсек болот? Клиника инструменталдык жолдорун айтып кетсеңиз. Рахмат. Аябай жакшы суроо болду. Ошо бая эле айтып өттүк, бул баш оору бир эле бейтаптын даттануусунун айынан эле дарылабайбыз. Ошо атайын обоснование клинического диагноза деп коебуз, окончательный. Ошол диагнозду коюш үчүн, баш оорунун диагнозун коюш үчүн ар бир пункттан өтөт. Биринчи ошо бейтаптын даттануусу, баш ооруйт, баш айланат, дагы кайсы себеп симптомдору бар. Андан сырткары анамнез морби, анамнез вите деп коебуз, качантан бери ооруйт, эмне себептер менен байланыштырат, ошолордун баарын сурашыбыз керек бейтаптан. Анан кийинкиси клиникасын көрөбүз, текшерип. Анан эң негизгиси ошо лабораториялык жана инструменталдык текшерүүлөрдөн өтүш керек. Лабораториялык бул ошо баягы эле анализ крови, кандын составын текшерүү, зааранын составын текшерүү, кандагы ошо холестерин, сахар крови деп коебуз, ошолордун баарын текшерип көрүшүбүз керек. Андан сырткары инструменталдык. Азыр инструменталдык текшерүүлөрдөн бизде бая эле Алима Төрөгелдина айтып өттү, магнитно-резонансный томография. Самый информативный, бирок финансовый тараптан кичине кымбатыраак болгон үчүн көп бейтаптар аны өтө албайт. Ага чейинки атайын аппараттар бар.
электроэнцефалограмма деген бул баштын функционалдык состояниясын текшеребиз. Реоэнцефалограмма деген аппарат бар, кан тамырлардын чыңалышын текшеребиз. Анан эхоэнцефалограмма деген аппарат бар, ошол бээдеги, как азыр айтып өткөн, баштын ички басымын текшерүү. Бирок бул аппараттардын результаты боюнча биз диагноз, конечно, койбойбуз. Косвенный признаки деп коет, түздөн түз эмес симптомдорун берет да. Анан ошолордун баарын топтоп туруп, анан ошо бир окончательный диагноз коюп, анан ошого жараша дарыларды подбор кылабыз. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен кубанганда дейт, кайгырганда башым аябай катуу ооруйт дейт. Анан гезитти 2 бет окуганда дейт, көңүлүм айланып, эмнегедир кусуп салам дейт. Эмне себептен болушу мүмкүн деген суроо калтырды. Кубанганда да ооруйт экен, анан кайгырганда деле ооруйт экен. Маанайы чөккөндө деле. Психогенный головной болду азыр айтып өттүк, или головные боли напряжения. Кандай кеңеш бересиз? Кандай кеңеш берсе экен. Баш оору, эгер стрессте эле көбүбүз багы кайгырганда аны эсепке алабыз да. Организмде өзгөрүү ошо кубанган мезгилде деле болот да, гормоналдык өзгөрүү. Ошон үчүн азыр медицинада успокаивающий деген дарыларыбыз бар. Тынчтандыруучу. Мүмкүнчүлүк болсо ошолорду кеңеш алып, ошолорду ичип көрсө, может, азаят башын оорусу. Дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгерге барып кайрылыш керек. Дарыгерге кайрылыш керек. Анан анын кеңеши менен кандайдыр бир дары-дармектерди ичсе сакайып калышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Кызымдын башы ооруйт дейт, диагноз койдурганбыз, ички басымдын туруктуу эмеси дейт, внутричерепное давление дейт. Муну жакшы кылсак болобу дейт. Бул Алмакан же сизге экен. Внутричерепное давление деген бул өзүнчө оору эмес, бул симптом, бул ар кандай оорулардын башталышы, кайсы бир оорулардын башталышы болот. Ошондуктан аны текшерип, далилдеп, анан кийин такташ керек. Азыркы айтып кеткен, мына Динара айтып кетти, бүт ошондой тактоолордон өтүш керек. МРТ, компьютерный томография, ЭГГ деген. Ошонун негизинде анан кийин кайсы диагноз кандай диагноз коюлду, ошо боюнча такталат. Внутричерепное давление деген бул оору эмес, симптом эле болот, ооруну такташ керек ал үчүн. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? 26 жаштамын дейт. 2 жылдан бери башым аябай катуу оорутат дейт. Текшерүүлөрдөн өттүм дейт. Магниттик томографиялык изилдөөдөн дагы өттүм, таза чыкты дейт. Бирок ушунчалык катуу ооруйт дейт. Күн ыстыкта деле дейт, шапка кийип жүрөм дейт. Ушундай кээде дейт, какшап, муздап дейт. Ушундай ооруган учурлар болот. Эмне кылышым керек? Жардам бериңиздерчи деп ушундай суроосун калтырды да. Баш какшап ооруса, текшерүүлөрдүн баардык кагаздарын алып көрүш керек биринчиден. Баш какшап ооруганда көбүнчө ошо наружная, внутренняя гидроцефалия деп коебуз, ошо баштын ичинде суюктугунда көбөйүшү себебинен келип чыгышы мүмкүн да. Аз көрбөй туруп бир нерсе деп айтуу кыйын, ошон үчүн мүмкүнчүлүгү болсо кайрылсын врачтарга. Анан ошо текшерүүлөрдөн өтүп, или текшерилип өткөн кагаздарын көрүп, анан бир диагноз коюп, жардам берүүгө аракет кылабыз. Эмне себептен магниттик томографиялык изилдөөдө таза чыккан учурда дагы баш ооруйт? Эмне себептен болушу мүмкүн? Магниттик томографиянын баягы показания деп коебуз, көрсөтмөлөрүндө бул баш оорунун далилдеши үчүн аппарат эмес да. Бул баштын баш мээнин ичиндеги ичи тазабы деген. Мүмкүн бир кистабы же опухольбы, шишик, же болбосо гематома, кан уюп калганбы, же бир кан тамырлар кысылып, ишемический область деп коет, кан барбай калган областтар барбы, ошону билиш үчүн гана тарттырабыз да. А так бул прям баш ооруйт же оорубайт деп айта турган аппарат эмес. Жакшы, саламатсыздарбы дейт. Адамда дейт, мите куртта, ичеги курттары болсо дагы баш ооруйбу деген суроо калтырды да. Алмакан же, бул сизге экен. Бул баш оорунун себептери аябай көп, жана айтып кеттик, бүт вирусный инфекция ошонун эле ичинде бул паразитарный заболевание деп коет, ошо паразиттер менен ооруган балдарда да болот. Бул неме паразит эми көбүнчө интоксикация деп коет, организмде улануу. Бул улануу болот да, ошондуктан бул башты оорутат. Паразитарный заболеваниеде дагы баш оорутат көпчүлүк учурда. Ошону аныктап, кандай паразит келип тактап, анан
ошол боюнча диагнозун койдуруп дарылана турган болсо баш оорусу калат. Саламатсыздарбы? Сол колум чымырап дейт, ооруй берет дейт. Эмне себептен болушу мүмкүн деген суроо калтырдыр. Бунун эң биринчи себеби бул эме моюн омурткасынын өзгөрүшү. Азыр багы эң распространенный деген кандай кылсак экен, көп кездешүүчү бул остеохондроз, протрузия, грыжа шейного отдела позвоночника деп коебуз. Ошол моюн омурткаларында өзгөргөндө ошо моюндан чыккан нерв тамырлары, кан тамырлары кысылып калат да. Ошондо ошо колго берип, чымырап, талып ооруйт. Анын үчүн ошо моюн областын эмеге томография тарттырып изилдеп көрүшүбүз керек. Жакшы. Бизде азыр студенттердин да суроолору бар экен, анда уксак. Саламатсыздарбы? Мигрен боюнча айтып кеттиңиздер. Мигрен оорусу жаш балдарда да кездешеби? Мигрен оорусу жаш балдарда да кездешет. Айрыкча көбүнчө эле бул жанагындай тесттер балдарда болот. Кичинекей балдарда мигрен деп диагноз мисалы үчүн коюлбайт. Мына тесттер балдарда коюлат. Бизге көп кайрылат бул немелер. Ошондо мигрен ооруну биз койгондо биринчи эне атасынан сурайбыз. Атаң баш ооруйбу, апаң баш ооруйбу деп сурайбыз. Бул наследственный характер бир немеси себеби наследственный характер болот да, тукум-куучулук. Көпчүлүк учурда балдардын сураганда атасынын же апасынын башы ооруган болот мигрен менен. Ошол боюнча дагы бир такталат, что наследственный характер заболеваниясы болот, кездешет. Мигрен оору балдарда болот. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен башым ооруйт дейт, башым ооруганда дейт, эки жааны ооруйт дейт. Эмне себептен деген деп калтырыптыр да. Эки жагы? Эки чыкыйбы? Эки каптал жагы, чыкый жагы болушат. Ошол жак ооруйт дейт. Баш оорунун эки чыкыйы, ошо баштын пешене тарабы, көзгө берген баш оорунун бирөөсү дагы ошого байланыштуу эле көзүмүн үстүндө бир нерсе тургандай болуп калат. Бирден бир себеби азыркы эле айтып өткөн ошо черепное давление деп коебуз. Андан сырткары внутриглазное давление деп коет, глаукома. То есть анда бул пациент эми дифференцировать этип, то есть оорусунан да изилдеш керек, сөзсүз түрдө. Внутриглазное давление дагы көтөрүлгөн мезгилде ал дагы аябай ошо баш оорунун берет да. Анан мына азыркы обезболивающий деп коет да, ооруну басаңдатуу эме дарылар биздин неврология тараптан алган дарылары таасир бербейт да. Ошон үчүн ошо көздүн ичин да кан басымын текшерип көрүш керек анда. Эгер көзүн да ооруткан болсочу. Жакшы, кош бойлуумун дейт, кан басымы түшүп кетиптир. Ошол эле учурда башым аябай катуу оорутат дейт, 60-ка 40 дейт. 60-ка 40 бул давлениясын көрсөтмөсү экен, кош бойлуу болсо эмне кылышым керек дептир. Кан басымы түшүп кетип аткан болсо кайрылсын, Аябай низкий давление 60-40 деген. Значит, каны да аз, кан текшериш керек. Эмне себептен түшүп атат, изилдеш керек да. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин башым аябай катуу ооруйт дейт. Анан күндүзү дейт, уктасам эле ушу ооруп калат дейт. Эмне кылышым керек? Бул кандайдыр бир оорунун белгилериби же болбосо ушундай уктабашым керекпи деген да суроо калтырыптыр да, негизичи. Өзү негизи адам көп уктаганда башы ооруш керек же оорубайтпы? Жөнөкөй адамдар. Өзү көбүнчө внутричерепное давление бул горизонтальный положение жатканда көбүрөөк ооруйт. Ошон үчүн саар эртелеп турганда баш оору бул ошол внутричерепное давлениени билдирет. Ошондуктан жана түштө дагы күндүзү же ушу уктап тургандан кийин баш ооруган оорулуулар сөзсүз кайрылыш керек. Жанагындай томография ошол изилдөөдөн өтүш керек. Көбүнчө ошол учурда уктап турганда горизонтальный положение, внутричерепное давление көтөрүлгөндө гана ооруйт да. Көбүнчө алар такташ керек диагноздун. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Башым аябай ооруйт дейт. 3 жылдан бери ооруйт. 25 жаштамын. Барбаган жерим калбады, ичпеген дарым калбады. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Ушуга байланыштуу көптөгөн суроолор келди. Мисалы 2 жылдан бери ооруйт, 3 жылдан бери ооруйт, анан башымдын бир жагы ооруйт деген суроолор аябай көп. Ошонун баарын топтоп бердим. Кандай жооп бересиздер? Мисалы ушундай даттангандар көп да. Эмне себептен дарылансам дагы оору сакайбай жатам, же болбосо оору толук аныкталбай атабы деген дагы суроо жаралат да. Азыркы биздин
бейтаптардын эң негизги максаты баягы врачка баргандан кийин эле ошо башым ооруп атат десе эле сразу эле дары жазып берсе да. Анан өзүбүздүн эле мына шаарда кезигип атат, көп врачтар баягы изилдөөлөрдөн көп өткөзбөйбүз. Анан баягы ошол банальный деп коет мындай көп колдонуучу дарыларды жазып берип коебуз дагы, анан ошодон эффектин көрбөйбүз да. Ошон үчүн ар бир бейтапка кайрылат элем ошо биринчи кезекте ошо баш оорунун себебин табыш керек. Себебин жок кылмай сайын ол баш ооруй берет. 1000 жолу дарыланса делечи. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү болсо ошо невролог врачына кайрылсын, баардык ооруларын айтып берсин, изилдөөлөрдөн өтсүн, именно лабораториялык, инструменталдык. Анан ошого карап туруп анан диагнозун такталып дарыланыш керек да. Алмаканча кошумчалашпы? 2-3 жылдан бери, 4 жылдан бери ооруп атат деген баш оору көбүнчө алар изилдөөдөн өтсө керек, көп доктурларга барып, көрүнүп, диагноздорун тактаса керек, бирок жардам бербей турган болсо, бул психологдорго да кайрылып көрүш керек. Себеби биз жана айтып кеттик, психогенный характер головной боли көп кездешет деп. Балдардын арасында дагы, чоңдордун арасында дагы бизге 50-60% бала тестер балдар. Ошо психологик жактан баш ооруп көп келет. Чоңдордо деле ошондой кездешет. Мисалы, приемдорго көпчүлүк проценти психогенный характер дейт. Ошондой оорулардын көбү диагнозу такталат, а бирок дары жазып берсе, дарыларды жардам бербей коет. А көбүнчө психологко кайрылып, анан тоже дарыланыш керек. Это психогенный головной боли да. Жакшы, саламатсыздарбы? Баламдын жашы 11 дейт. Түнү унтойт, анан дишин кычыратат дейт. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Кээинки балдар өзүнчө бейи тынч түндөсү аябай бейи тынч укташат, анан тиштерин кычыратып, бул жана баланын бейи тынчтыгы, уйкусунун начарлыгы болот. Ошол уйку начар болуп түндөсү кычырата турган болсо, мунун себептери өтө көп. Келип доктурга келип кайрылыш керек. Мисалы, судороги деп коет, жанагындай талма ооруларда дагы бул талма оорунун эле бир дебют, талманын ошо дебюту деп коет да, ошого да кирип кетет. Ошондуктан изилдеш керек, эгер жасаш керек, изилдеп анан тактап анализ диагнозун коюш керек. Себеби ошо тиш кычыраткан, түндөсү беспокойный, уктай албаган балдардагы бул изилдениш керек, диагнозун койдуруш керек. Ошон үчүн ошондой уйкусу начар болуп тишин кычыраткан баланы сөзсүз кайрылыш керек. Кийинки суроо дагы сизге экен, Алмаканча. Саламатсыздарбы? Баштын шишик оорусун дагы сакайтса болобу деген суроо калтырыптыр да. Баштын шишик оорусун сакайтса болот. Азыр ар түрдүү заманбап аппараттар бар. Жана айтып кеттик биз, жана томографияны, МРТ, КТ томографияларын ошол изилдеп, томографиядан чыккан шишик дарты коюла турган болсо, буну нейрохирург деп коет. Нейрохирургияга биз жөнөтөбүз. Шишик ооруну нейрохирургияда бул операциялык жол менен сакайтылат. Эми кээ бирде операция боло турган шишиктер бар, операция болбой турган шишиктер бар. Буну в основном сакайтса болот бул шишик оорунун азыр. Заманбап көп аппараттар бар бизде. Кийинки суроо аудиториядан болсун, Саламатсыздарбы? Внутричерепное давление деп калдыңыздар, ал жаш балдарда да кездешеби? Внутричерепное давление бул жаш балдарда көп кездешет, айрыкча кичинекей себебин айтып кетсеңиз, ооба, ымыркай балдарда кездешет. Бул внутричерепное давление деген бул симптом, бул оору эмес, бирок бул ар түрдүү оорунун башталышы, ошол оорунун бир симптому болуп эсептелет. Ошондуктан аны да аныктап, диагнозун аныкташ керек, кайсы ооруну башталып атат. Кездешет жаш балдарда. Жакшы, мына көптөгөн оорулар айтылып атат да. Биз баш ооруну бүгүнкү күндө кантип дарылап атасыздар? Көбүн эсе эл арасында азыр суроолордун да байкадык. Мисалы, мигрен оорусу дагы аябай көп экен да. Мындан толук сакайтсак болобу дегенчи дарылоо ыкмалары жөнүндө айтып берсеңиздер. Дарылардын түрлөрү аябай көп. Анан эми азыр мына дары жакшы, мына дары жаман деп айтыш болбойт. Анан ар бир ооруга өзүнө жараша дарылары бар. Ошол дарыларды биз өзүбүз баягы оорусуна жараша эми дарылар, то есть эми кандай десем, жазабыз. Анан мигрень оорусу эми бир эле курс лечения деп коет. Бир эле курс дарыланып өткөндөн кийин таптакыр жоголуп кетпейт.
Бул оору ошо провоцирующий фактор деп коет. Ошо кайсы убакта кайсы фактор чакырса, ошол мезгилде козголо берет. Анан дарылануу аз эми көптөр деле суроо берет баягы 3 айда бир ал леченияны, 6 айда бир ал деп айтып турабыз да. Алар дагы ошол от тяжести деп коет, ошо оорунун эмесине карап дарыланышат да. Толук сакайсак болобу деген да суроо калыптыр. Мисалы мен айрым бир маалыматтардан окуп калдым да, кайсы бир курак келгенде мигренден толук өзүнөн өзү дагы калып калышы мүмкүн депчи. Толук сакайса болот. Мигрен оорудан көбүнчө мына тестери балдардыкы 14-15 жашына чейин мигрен оору менен ооруйт. Андан кийин чоңойгондон кийин баш оорусу секинден калып кетет. Чоңдордочу? Чоңдордо калып кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак. Мүмкүнчүлүгү азыраак. Бирок ошол убакыт келгенде сөзсүз түрдө Дарыланыш керек. Дарыланып туруш керек. Туруш керек. Жакшы. Анан биз ага деле көңүл бурбай, мисалы дарыланбай же болбосо аябай башты катуу байлап же элдик ыкмалар менен, өзүбүз билген ыкмалар менен дарыланып жүрө беребиз да. Бул аракетибиз кандай жыйынтык алып келиши мүмкүн? Балким оору кабылдап кетиши мүмкүнбү бул учурда? Ушул боюнча айтсаңыздар. Ошону азыр айтып өттүк го баягы. Негедир врачтарга караганда ошо азыр табып дегендер чыгып атат. Анан кийин ошо мына дарыканада иштеген фармацевттерге көбүрөөк ишенишет да, эмнегедир. Алардан деле мүмкүн жакшы результат алып аткандыр. Аларды деле биз эми мындай барбагыла андай деп айтканга болбойт. Бирок доказательная медицина деп коебуз баягы. Все-таки биз на основе доказанной медицины эме кылабыз да. Анан биздин эмебиз туурараак го алардыкына караганда. Кийинки суроо мындай экен, ошол элдик медицинага эле байланыштуу. Саламатсыздарбы? Баш ооруганда молдолорго барып хиджама жасатат, андан сырткары сүлүк алат дейт. Бул канчалык деңгээлде жардам берет деген суроо калып турду да. Сиздер медицина кызматкерлери буга кандай жооп берет деңиздер? Көбүнчө жанагы баш оору молдого барып, анан сакайып калат деген бул чындык эле. Себеби жана айтып кеттик, биз психогенный характер головной боли да болот деп айтып кеттик. Ошондой учурда бул жардам берет, себеби ал внушительный да, жанагы психологко барып баш оору калып калат көбүнчө. Ошол эле сыяктуу. Баш оору калып калышы мүмкүн. Психогенный характер гана баш оору. Действительно чындыгында баш ооруп кайсы бир оорунун башталышы болуп калганда ага жардам берилбейт. Ал учурда бул сөзсүз кайрылып, биринчи тактап, действительно эле диагноз коюлбай, психогенный характер деп коюлган учурда ушул жардам берет. Калган учурда обязательно барып такташ керек. Анан эмне себептен баш ооруп? Сүлүк алган, хиджама алгандарга сиздердин оюңуздар? Өзү медицинада ал нерсе жок. Анан ал нерседен наоборот осложнение деп коет, баягы күчөп кеткени кайра көп кездешет. Ошон үчүн баягы эмне эле будьте осторожны дейбиз эми. Лучше барбагыла, албагыла деп айтыш да болбойт. Баягы психология адам өзүнүн ар жагынан ишенип турса, плацебо эффект деп коебуз. Ишенип турса аны жок жардам бербейт дегендер эме да болбойт. Анан ошол эми сүлүк алганда, ошо хиджама кылганда көп кан аркылуу берилүүчү ооруларды жугузуп алышат да. Ошодон этият болсун деп айтмакпыз. Эмне себептен мен кара чай ичпесем эле башым ооруй берет деген суроо калтырды да. Же бул организм көнүп калганыбы? Ооба, организм көнүп калган. Чайдагы кандайдыр бир баш оорун басабы? Жок, организмдин көнгөнү. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Алмакан Төрөгелдиева Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле кийинки коногубуз Динар Мамакова, Нейролайф медициналык борборунун дарыгер неврологу жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Бар болуңуздар. Ушуну менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.